80ден ашык өлкө, 300дөн ашык катышуучулар, бул эл аралык масштабтагы аябай чоң ушундай салттуу музыканын сынагы болуптур. Ошол сынакта силерге мындай жеңиш алып келген, бизге сыймык алып келген күүлөр кайсылар болду? Балким силердин бир өзгөчөлүгүңөр болду. Ушул жөнүндө айтып берсеңер. Чоң рахмат. Чындыгында аябай чоң масштабдуу фестиваль болду. Ар бир катышуучуга, ар бир топко ошо 20 мүнөттөн убакыт берилди. Бул конкурстун регламенти ушундай экен. Анан кийин биз жаш кербес Карамолдо Орозов атабыздын ошол Калыбек Жекшенов агайыбыз иштеп чыккан, эки комузга бөлүп, эки күнгө бөлүп ошол иштеп чыккан вариантын черттик. Андан кийин ошо Нурак Абдырахманов атабыздын Мезгил жаңырыгы деген аябай жакшы чыгармасы бар. Ошону дагы бир аз өзүбүздүн вариантта иштеп чыгып, аны да черттик. Анан Атай Огонбаев атабыздын Ак тамак көк тамагын, Ниязалы Борошовдун Кара өзгөйүн черттик. Мен ойлойм биздин ошол кичине өзгөчөлөнүп кол ойнотуп черткенибиз болду. Себеби дегенде башка андай эч жакта жок экен. Жеке гана ошо музыка аткарбастан кол ойнотуп, ошо колдун хореографиясын көрсөткөн бул өзгөчө номер болду деп да баамдашты да жюрилер. Айбек, сен айтсаң, кандай таасирлер болду? Атаандаштар күчтүү экен, алардын мындай силерге жакындап, ушул балким силерге дем берген, силерге мындай ушундай нерсени да кылса болот экен деп таасир берген бир мындай таланттар болдубу? Албетте болду. Биз башында баратканда ойлогонбуз, мындай эле конкурс болуш керек депчи, 1-2 20 мүнөт деп ойлоп барып. 20 мүнөттө уккандан кийин барып көргөндөн 300дөн ашык конкурсантты көрүп толкундоолор болду албетте биринчи көргөндөн. Анан конкурска чейин биз концерттерди койдук, бир парктарда коюп, эшикте коюп, анан ошол жерге да барып өз өнөрүбүздү татуулагандан кийин башкалардыкын да көрүп таң калдык. Чеберлер барыптыр, чынында биз эң жаштардан болуп, биз бардык окшойт. Ага андан дагы Өзбекстанды кезип жүргөндө автобустан ичинен, отелдин ичинен ырдап өз өнөрлөрүн көргөзүп атышты, аларга таң калып, ошо керектүү нерселерди алып, достошуп, жакшы пикирде болдук. Шарк Тароналары 2019 фестивалында ошо биздин Кыргызстандын атынан калыстар тобунун курамында ошо Роза Аманова эжекебиз болду. Ал эжебизге дагы учурдан пайдаланып терең ыраазычылыгыбызды билдирип кетебиз. Себеби дегенде ошо фестивалда биздин таламыбызды талашып, кемчилигибизди жашырып, ийгиликтерибизди ашырып айтып, ошол биздин ар бир кол ойнотконубузду ошо элдерге чечмелеп берип, биздин таламыбызды аябай катуу талашты. Ошол себептен улам да балким биз биринчи орунга ээ болдук деп айтсак болот. Ошол учурдан пайдаланып Роза эжекебизге терең ыраазычылыгыбызды айтабыз. Эмесе азыр Атай Огонбаев атабыздын Ак тамак көк тамак деген бүүсүн аткарып берели.
Элеман эмсени биз жакшы таанып калдык. Айрыкча акыркы жылдары жанагы заманбап күйлөрдү черткениңер үчүн Айбекти миллион алык роздон кийин көбүрөөк тааный баштадык да. Айбек, айтып берсең, сен комузда качантан бери ойнойсуң? Комузда мектептен баштап 4-класстан баштап ойнойм. Анда алгач Мукаш Абдраев атындагы Атайын музыкалык мектепте окуп, анан консерваторияда тапшырып, ошо консерваторияда 5 жыл окуп, быйыл бүттүм да, быйыл бүтүп ошо байкем менен иштешип баштадык. Байкеси менен иштешкен кандай экен? Негизи улам эле жол көрсөтүп турабы? Мындай бир туугандардын ортосунда кандай болуп атат азыр? Жакшы эле болот. Айтып мындай чертсең жакшы болот деп мындай айтып турат да. Негизи ачыгын айтып коюш керек, эми ар бир чыгармачыл топто, тем более бир туугандар ортосунда иштешүү негизи оңой эмес да. Эми оңой эмес деген кандай, баягы изденебиз да. Бир күнү мындай чертебиз, кээде бири-бирибиздин черткенибиз бирибизге жакпайт, анан кийин туура эмес черткен убакыттар болот, анан кийин урушабыз, талашабыз, кайра ушинтип отуруп, анан кийин биз дагы ошо конкурска чейин 3 ай даярдандык, аябай чоң сыноолордон өттүк. Ар кандай кылып иштеп, урушкан күндөр да болду, талашкан күндөр да болду, анан ошентип отуруп, баягы анын баары жөн болуптур. Эмгек деген эмгек экен, эмгек кыла берсе, Кудай дагы ал эмгекти жөн калтырбайт экен. Продюсер жок, негизи топту ушул күнү чертебиз же мындай форма кийебиз, бул жака барабыз. Жок, костюмдар баардыгыбыз өзүбүз неметебиз, продюсер жок, менеджерибиз да жок, өзүбүз гана жеке иштешебиз. Элеман, Чолпон менен дуэт эмне болду? Чыгармачылыкта эки башка жолду тандадыңарбы жана буга эмне себеп болду? Чолпон өзүнчө иштеп жүрөт. Мен мисалы Айбекти быйыл консерваториянын бүткөндүгүнө байланыштуу, эми экөөбүздөн комуз чертип аткандан кийин экөөбүз эки башка жүрбөй чогуу чараны иштейли деген чечим менен экөөбүз иштеп калдык. Чолпон болсо өзүнчө иштеп атат. Азыр декретте. Акыркы жылдары жана айтып өткөндөй интернеттен силердин баягы заманбап чет элдик оондорду ушул комузубузга салганыңар үчүн биздин жаштар көбүрөөк силерди тааныды, негизи ушуга жол ачты да. Тескерисинче, мисалы чет өлкөлөрдө кечеги эле сынакта биздин салттуу музыканы аябай баалап атышат да. Эмне үчүн ушундай бир кабыл алуубузда бир аз мындай айырмачылык болуп атат да? Эмне үчүн биз ошол салттуу музыканы биз өзүбүз ошончолук суктанып кабыл албай атабыз? Жакшы суроо болду. Бул деген мен ойлойм, ошо ар бир угуучунун музыкалык билимине жараша, музыкалык дүйнө таанымына жараша канчалык деңгээлде ошол музыканы угуп түшүнө билет. Ошого себеп болуш керек. Бизде деген баардыгы эле ошо профессионал музыканттар эмес да. Бүт баары эле комуз черте бербейт да, баягы угуп жактырышы мүмкүн, бирок ошо угармандын дагы ар кайсы этаптарга бөлүнөт экен да. Баягы комузду чертип жүргөн, билип жүргөндөр уга турган күүлөрү, музыкалары такыр башка талапта. Ал эми жөнөкөй музыкадан анча кабары жок адам деген баягы жеңилирээк музыканы түшүнөт, кыйыныраак музыканы кабыл ала албай калат да. Ошого байланыштуу жаштардын табити дагы бир аз ошол мындай оңоюраак музыканы. Мисалы үчүн биздин күүлөр дагы бул аябай философиялык жактан маанилерин терең, ушундай
кыйын татаал күүлөр да, эми аны деген даяр эмес адам угуп түшүнө албайт. Мен жеке чыгармамды аткарып берелик. Кичинекей чакан пьеса комузга жазылган. Комуздун үнүн, добушун америкалык инструменти бар, банджо деген. Ошого да көп окшоштурушат. Анан ошол банджонун үнүн, банджонун музыкасын айкалыштырып, комузду дагы ошого окшоштуруп, ошол пьесаны жазгам. Эмесе ошону аткарып берелик. Негизи комуз, азыр эле айткандай, комуз черткен адамдар өтө көп. Силер черткен күүлөрдү, силер черткен ошол эле башка белгилүү обондорду, чет элдик обондорду комузга чертүү ар бир эле кишинин колунан келе бербейби? Эмне үчүн силер топ жарып чыга алдыңар? Же балким артыңардан ошондой жол келе атабы? Же ал үчүн бир өзгөчө талант керекпи? Негизи бизге ал нерселерди ойнош оңой эле да. Андан кыйын күүлөр бар. Болгону гана ошо музыкалык кругозор деп коебузбу, түшүнүк деп коебузбу, ошол кичине кененирээк болуш керек экен да. Биз баягы Абдыраев мектебин окугандан байланыштуу, консерваторияга окугандан байланыштуу биз комуз күүлөрүнөн тышкары, ошо улуттук музыкадан тышкары дүйнөлүк музыканы дагы угабыз. Ал жакта сабактар болот, кадимкидей музыкалык адабият деген сыяктуу сабактарда биз ошол дүйнөлүк композиторлор, улуу композиторлор, ошо Моцарттан баштап Чайковский, Рахманиновдорду, Паганинин баарын тең ошо музыкалар менен таанышып чыкканбыз. Андан тышкары дагы бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө эмне болуп атат музыка чөйрөсүндө, бүгүнкү эстрадада дейбизби, бүгүнкү ошол дүйнөлүк сахнада кандай жаңылыктар болуп атат, кандай музыкалар чыгып атат, анын баары тең биз ошо кабар алып турабыз. Ошол эле джаз болобу, рок болобу, же бүгүнкү классикалар болобу, улуттук музыка кандай болуп атат, анын баарын тең ошол кабар алып турабыз. Ошол үчүн дагы бизге кичине жеңилирээк болуп атат окшойт да. Эми музыкалык билимдин, профессионалдуу билимдин болгону бул өзүнчө кеп. Ошол эле учурда мындай бала кезден бир ошол тарбияны, ошол билимди берген үй бүлөнүн да орду болуш керек. Айбек айтсаң, силерге ошол музыка болгон, комузга болгон сүйүү кайдан келди? Үй бүлөдө кимдер комуз чертет? Бизге ошол канда бар окшойт. Бизде баары эле чоң атабыздан баштап баарды чечет. Чоң атам мындай профессионалдык болбосо дагы өздөрү өздөрү кармап чертип башат да. Комуз атам чертчү экен, апам да чертип ырдач экен да. Азыр бирок ырдабай калды, чертпей калды. Ошо Бизде ошо таятабыз комуз, мандалин чертет. Чоң атабыз да уста киши болгон экен. Азыркы күндө ошо өзүнүн чапкан комузу бар. Апам да комуз менен чертип, ошо биз апабыздан көрүп кызыгуу пайда болду да. Биринчи ошо үйрөткөн кайрыктары ошо апабыздан үйрөндүк элек. Кийин ошол биринчи музыкалык мектепке ошол жайында бош жүрбөй, эшикте көп ойноп атасыңар, жок дегенде комуз үйрөнүп алгыла деп ошол биринчи мектепке кружок катары жаздырып койгон эле. Ошондон баштап анан аякта Алымкулова Асмат эжекебизге чоң рахмат. Ошол эжебиз ошо бирдеме чыгаарын байкады окшойт. Анан кийин ошентип ал бизди музыкалык Абдыраев мектебине которуп, ошондон улам ошол комуз чөйрөсүнө аралашып калдык.
Дагы бир суроо да, өнөр жолу туура бул эми улуу жол. Бирок турмуш деген бар, экиң ортаңда бой жетип турасыңар, анан үй бүлөнү багып кетүүгө, ошол комуз менен нанды таап кетүүгө мүмкүн бекен же мындай башка бир киреше булактарыңыз деп атасыңар? Ушул аябай жакшы суроо да. Биз мектепте окуп жүргөндө мен 8-класста ойлонгом ошол суроонучу. Анан мугалимдерге барып айттым, ошол эле Калыбек Жекшенов агайыбызга бир күнү барып айттым, агай, ушундай комуз менен кийин акча таба албай калат турбайбызбы? Музыканттар иштеп башка жумуш кылыш керек экен. Музыка менен эч жака бара албайт экенбиз, эчтеке аз акча таап алат экенбиз десек, Калыбек агайыбыз мага бир эле сөз айтты. Ошондо Калыбек агайдын үйүндө отурганбыз. Эламан дейт, биз эмне музыканттар талаада калып турубузбу деди. Ошол эле мага жетиштүү болду. Ошондон кийин андай суроо болгон жок. Тек гана музыканын аркасынан түшүп, ошондон бери улуу комуз өнөрүнүн ошо сырларын ачууга багыт алып, бүгүнкү күнгө чейин ошо эмгектенип келаткан учурубуз. Комузда өзүңөр күү жаратуу мындай бир талант жок бекен, байкабадыңарбы балким мындай? Буюрса андай дагы өнөрүбүз бар, бирок ошол биринчи ошол күү чыгаруудан мурда ушул күнгө чейинки жаралган күүлөрдүн баардыгын тең биринчи жакшылап изилдеп чыгыш керек, анан кийин күү жаратабыз деген оюбуз бар, Кудай буйрса. Дагы учурдан пайдаланып айта кетейин, мен ошол Муратбек Бегалиевдин классында, Кыргыз улуттук консерваториясында композиторлукта дагы окудум, 3 жыл окудум, Муратбек Бегалиевдин классында окудум. Чыгарма жазуудан анча-мынча кабарым бар, бирок ошо комузга жаза элекмин. Оркестрга, фортепиано үчүн жазган пьесаларым бар. Буюрса эми келечекте дагы комузга чыгарма жазуу үчүн ой топтоп аткан учурубуз. Ырдай аласыңарбы? Жок, ырдай албайбыз. Эми ырдагы бул биз ар дайым ошо биздин досторубуз профессионалдуу музыканттар, пианист болобу, гитарист болобу же ырчы болобу, ар дайым ошо биз менен эле катарлаш окуп жүргөн балдар аларды ырдаганын көрүп, профессионалдуу деңгээлдерде ашат да, эми ырчы болгондон кийин алар ырдоо деген ошондой болуш керек, андай болбойбу, значит ырдабай эле коюш керек деген сыяктуу түшүнүк калыптанып калат экен. Буюрса биз дагы эми сахнага ырдап чыкпасак дагы баягы үйдө, той топурда, жора жолдоштордун арасында мындай ырдап коюуга, кичине ырды дагы үйрөнсөкпү деп атабыз. Айбек, комузда машыгуу канча убакыт алат негизи? Күн сайын машыгуу керекпи? Канча убакыт? Албетте күн сайын машыгуу керек негизи. Анан күн сайын машыкпай турсаң бул спортсмендер сыяктуу эле эртең менен туруп, гаммаларды ойноп, ушундай упражненияларды кылып туруш керек. Албетте күндө кылбасаң колдоруң катып, мындай жакшы ойноп албашы мүмкүнсүң да. Ошол себептен күндө ойноп туруш керек. Күндө мисалы ар кандай да көп убакыт заниматься этсең жакшыраак болот. Азыраак кылсаң азыраак болот. Баягы немистерде сөз бар экен да, баягы көнүгүү адамды мастерликке чейин алып барат деген сөз бар экен. Биз дагы ошол сөздү жебиз кылып колдонобуз.